Саламатсыздарбы, Маалымат Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге бир болгон окуя жөнүндө айтып берейин. Бул окуя жакында эле бир кыргыз боордошубуздун башына түшкөн. Ким экени сыр бойдон калсын. Бул жердешибиздин башына түшкөн оор турмуш сиздин башыңызга түшүп каларына эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан видеону түшүнүп көрүүңүздөрдү суранат элем. Аллахым баарыңыздарды жамандыктан алыстатып, жакшылыкка жакындатсын. Улуу Рамазан айында кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Окуя башталардан мурда сиздерге бир өтүнүчүм бар эле. Аткарсаңыздар сиздерге чын жүрөктөн ыраазы болор элем. Болгону каналга жазылып, ушул видеого лайк басып коюңуздар. Биз үчүн аябай кубанычтуу. Чоң рахмат. Анда эмесе биз видеону баштадык. Менин атым Жолдошбек. Менин көздөрүмө арбак көрүнөт. Чынында арбакпы же башка нерсеби билбейм. Арбакка окшогон киши биринчи жолу Бишкекте көрүнгөн. Паспортко сүрөткө түшүп, Баткенге берип жиберейин деп автовокзалга келгенбиз. Жанымда мени менен тең Нурбек деген бөлөм бар эле. Таксистке берип коюп, Кулиева көчөсүнөн өйдө Ош базарына жөнөдүк. Артыбызда бир киши келе жаткан. Узун бойлуу, кара шляпа кийип алган. Үстүндө болсо плащ, а бутунда союз багындагы өтүктөр. Нурбек экөөбүз бул көчөдө Пушкиндин замандаштары окшойт го деп тамашалап келе жатканбыз. Кой, акырын сүйлө, угуп калса урушуп кетпейли деп эле артыбызды карасак, баягы киши жок. Бирок кантип? Азыр эле 2-3 кадамда артта келе жатпады беле? Илгеркилер тез басып көнүп калса керек да. Кайрылып туруп бир үйгө кирип кетти го деп кайра шылдыңдай алдыбызга бурулдук. Артыбыздан келе жатып жок болуп кеткен киши алдыбызда чагымда 150 метрде жерде бизди карап туруптур. Бөлөм экөөбүз чочуп кеттик. Кантип астыбызга өтүп кетти деп ойлоно унчукпай жанынан өтүп кеттик. Андан бир узаганча караган жокпуз. Анткени заарын чачкан кызыл көздөрү менен бизди карап турган эле. Арык эле жан экен. Урушуп кетсек экөөлөп сабап койчудайбыз. Артты карап койчу, дагы эле карап турабы десем, өзүң карачы дей салды. Анан бирдей бурулуп экөөбүз тең артыбызды карасак, баягы киши кайра жок. Эмне? Бизди коркутайын деп жатабы же тамашалап жатабы деп бурулуп эле алдыбызда карап туруп, экөөбүз тең токтоп калдык. Бул жолу тамашалуу эмес, коркунучтуу болчу. Экөөбүз тең калчылдап, жанынан араң өтүп, Ош базарына жетип келгендиктен элге аралашып кеттик. Тезинен Ош базарынын үстүндөгү аялдамага жетип келип, Арча бешик жаңы конушуна барчу 133 маршруткага олтурдук. Бир жерде светофордон токтоп турганда, сыртты карасам, көзүмө баягы киши көрүнүп кеткенсиди. Нурбек айтайын десем, ал тигини көрүп чочулап турган экен. Кийин Бах көчөсүнө өйдө баратканыбызда бир аялдамада маршруткага кол көтөрүп туруптур. Байке, токтотпоңуз, тиге токтотпоңуз деп кыйкырып салган бөлөмдү айдоочу. Эч ким токтоткон жок го. Ай жигит, баары жайында элеби? Дегенде гана экөөбүзгө эле көрүнүп жатканын билдик. Высоковольтный линиядан түшүп калып, бири-бирибизди карап, ооздорубуздун тегерегине учуктар чыгып кетиптир. Үйдөгүлөр коңшу Молдекеге киргизип, окутуп чыккан. Молдеке, артыңдан ээрчип жүрөт экен деген, артыңды көп карайсыңбы деди. Чынында эле ошондоймун. Шырпылдап келе жаткандай болуп эле, жок эле бирөөлөргө жол берип алам. Басып баратып артымды кайра карай берем. Буларды да айтты. Коркпо. Көрүнөт, бирок тийбейт. Алыска кетип калсаң да ээрчий берет. Кол булгалайт, бирок сүйлөбөйт. Чакырса барбагын, деди. Ал Молдеке угуп койгондон кийин көрүнбөй калган. Азыр болсо Москвага келгем. Баары артта калган го деп койчумун. Бирок баары тескеринче болуп чыкты. Бир жолу метродон чыгып келе жатканымда көп элдердин арасынан көрүнүп кеткенсиди. Эми унутканда кайра коркутуп, оюмдун баары ошондо. Эмнеге мени ээрчип жүрөт? Эмнеге башкаларга көрүнбөйт? Мына ушул суроолорго жооп таппай келем. Баары Молдеке айткандай, Москвага келсем дагы калбаптыр.
Анан да көрүнөт, бирок сүйлөбөйт. Ошол күнү кечке чейин ойлонуп жүрүп, күн кантип өткөнүн да билбей калдым. Кеч кирип уктайын деп ойлонуп жаткам. Мен жаткан жер айнекке туш болгондуктан коңшу көп кабаттуу үй көрүнүп турчу. Жатканымда үйдүн крышасы гана көрүнчү. Кичинемден атам үйрөткөн Куранды билчүмүн. Туруп Куран окуй койсомбу деп жатсам, коңшу тамдын крышасынын үстүндө байгы кара кийимчен киши мен жакты колу менен көрсөтүп туруптур. Ишенбей эле терезеге жакын келип карасам, 12 кабаттуу үйдүн крышасында түндө шамалда узун плашын желбиретип туруптур. Аябай катуу коркуп кеттим. Айрыкча колу менен мен жака кылып, "Мындай кел" дегендей белги менен мени чакырганда, муунум шыркырап эсимди жоготуп коюптурмун. Азыр болсо турсам бассам оюмда. Ойлой бергенимеби айтор түшүмдө да кирчү болду. Түнү менен уктабай качып чыгам. Акыркы жолу подъезден көргөндөн бери 2,5 килограммга арыктай түштүм. Табитим жоголуп кыйналып кеттим. Бул киши өлгөн бирөөнүн арбагыбы, албарстыбы же ойлой бергениме башыма кирип калып, көзүмө көрүнүп жатабы билбейм. Галлюцинация деп ишенбейин десем, минтип көрүнүп жатса, анын үстүнө Бишкектеги бөлөмөдө көрүнбөдү беле. Мени алдыда эмнелер күтөт билбейм. Кудайдан жакшылыкты тилеп олтурам. Эмнеси болсо да аман эсен болоюн дейм. Бул кара кийимчен киши качанга чейин көрүнө берет? Качан алдымдан чыгат? Колунан түшүп каламбы деп корком.